Саламатсыздар урматтуу YouTube колдонуучулары, ошондой эле Аян окуу борборунун катталуучулары. Бүгүн кайрадан сиздер менен 7 инсандан 7 кеңеш семинарлар сериясын баштадык. Бүгүн бизде конокто Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов агай. Агай менен бүгүн биз окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу деген темада баарлашабыз. Анда кептин кезегин Дүйшөн агай сизге узатсак. Чоң рахмат. Арбаңыздар, урматтуу кесиптештер, мекендештер менен кошо бирге биз кайсы темада сүйлөшсөк экен. Буга чейин дагы мен көптөгөн семинар, вебинарларды уюштуруп жүрөм. Анан дагы угармандарым дагы кээде ушул мен айткан нерселерди уккан болсо, бир аз болсо дагы жаңылык кошуп туруп, бүгүнкү темабызды атайын окуучулардын билимге болгон кызыгуусу. Ушу темасын тандап алдык. Мен сиздер менен жолугуп жатканыма аябай кубанычтамын. Бул теманы тандаганыбыздын себеби албетте карап көрсөңүздөр, бардык билимге болгон кызыгуу, сабакка болгон кызыгуу көңүлдүн чордонунда болуш керек. Биз эч кимди милдеттүү түрдө мажбурлап окута албайбыз. Эч кимди мындай эме кылып окуучунун башына билимди эч ким куюп кое албайт. Болгону мугалимдер окуучуда, студентте болобу кызыгууну жаратсак, ошол окуучу өздөрү билим алып, өздөрү өздөштүрүш керек. Мугалимдин милдети ошол жагдайды түзө билүүсү. Ошондуктан бүгүнкү темабыз бирге болуңуздар. Менимче бир 40 мүнөттөй өзүмчө мындай интерактивдүү түрдө өзүмдүн баяндамамды бөлүшүп кетейин. Мүмкүн болсо ушул жерде комментарийиңиздер дагы интерактивдүү түрдө жазып кетесиздер. Аягында болсо мен сиздерге мындай сиздердин суроолорго 20-30 мүнөт жооп берүүгө аракет кылайын. Кана эмесе ушул мен слайдымды алдыга жылдыра берейин, акырын карап көрөлү. Урматтуу кесиптештер, башынан баштап бир аз келишип алалычы. Окуучулар кандай максатта билим алат? Алардын максаты эмне? Мектепке барганда, ошол сабакта отурганда билимди кандай максатта алышат? Бир себеп болуш үчүн, баа алуу үчүн. Эгер сиздер ушу негизги себеп баа үчүн балдар окуйт десе, аны жазып отуруңуздар. Мен азыр сиздер жазганды көрбөшүм мүмкүн, бирок менин кесиптештерим Бакыт мырза менен Кундуз айым мага ошол сиздердин жазгандарды жеткизип турушат деген мен ниеттемин. Кана дагы бир себеп болушу мүмкүн. Кээде окуучулар алкыш алуу үчүн, же болбосо грамота алуу үчүн дагы окуп билим алып калышы мүмкүн. Бул дагы тилекке каршыбы, же тилекке жарашабы? Кээде мындай мугалимдин жылуу сөзү болобу, ата-эненин жылуу сөзү болобу, окуучулар ушу алкыш алуу үчүн дагы билим алып калат. Ал эми дагы бир себеп бар. Бул тилекке каршы деп коркпой айтсак болот. Кээде окуучулар эмне үчүн билим алышат, эмне үчүн сабакка барышат? Себеби эмне үчүн окушат? Алар коркконунан, жазалоодон коркконунан, бирөө аларды мындай үркүтүп, коркутуп, жазалагандан коркконунан дагы билим алган окуучулар кээде болуп калышы мүмкүн. Албетте, биз эгер окуучуларда кызыгууну жарата алсак, билим алууга шыктанууну жарата алсак, ал абдан жакшы болот. Албетте, эң негизги себеп дагы билим алууда бир нерсени үйрөнүү үчүн, ошол алган билимин колдонуу үчүн эгер биздин окуучулар билим алган болсо, менимче эң жакшы болсо керек дейм. Ушул бир топ мен себептерин айтып өттүм. Анда эмесе сөздү улай берели, урматтуу кесиптештер. Бул сиздерге абдан таанымал болгон сүрөт. Карап көрүңүздөрчү. Бүгүн дагы эки алдыңбы деген сүрөттү орустун бир сүрөтчүсү Федор Решетников 52-жылы тарткан экен. Карап көрсөк, ушул жерде эки алып келген окуучуну ата-энесин мындай карап турганын карагыла, кичинекей инисин, же болбосо чоң эжесинин караганын карагыла. Жалгыз гана бул жерде анын күчүгү баланы бала катары кабыл алып атат, дос катары кабыл алып атат. Сен эки аласыңбы, 5 аласыңбы, аны үчүн баары бир ошол дос бойдон кала берет. Ал эми калгандары болсо, эмне үчүн бүгүн дагы эки алып келдиң деген өзүнчө мындай жемелөө, жазалоону көрүп турасыздар. Дагы бул сүрөттөн сиздер эмнени көрүп турасыздар? Кээде окуучулар эгер начар баа алып келген болсо, эмне үчүн начар баа алып келдиң? Эмне үчүн мен ушундай сага канчалык ушу кам көрөмүн, сага сен үчүн ушу шарт түзүп берем. Ошого карабастан эки алдың деген дагы кээде тилекке каршы ата-энелер болуп калышы мүмкүн, аз болсо дагы. Ошондо мен тилеп кетет элем, андай ата-эне азыраак болсо. Карап көрсөңүздөр, кийинкиде албетте бул жерде сүйүнүп отурушат, кичинекей наристе кыз өзүнүн ата-энесинин жанында жакшы баа алганын мактанып отурат. Ал эми бир аз азыр эми изилдөөгө таянып кетсек. Урматтуу кесиптештер, ушул жерде сиздердин
жоопторуңуздарды жазып туруңуздарчы. Мен Бакыт мырзаны сурап кетейин, ушу экрандан көрүп алайын. Эмне деген жоопторду жазып атасыздар. Могу биринчиден дейт, окууну мектепти кээде таштаган окуучулар бар да. Айылдын мектеби болобу, шаардын мектеби, 6-класспы, 8-класспы, 10-класспы мектепти таштаган окуучулар бар. Ошолордун ким көбүнчө мектепти таштап кетет деген суроолор бар экен. Биринчиден жанагы начар окуган балабы, сабакта эч нерсени түшүнбөгөн балабы, же жакшы даярдыгы жокторбу? Кимиси таштап кетет? Ушуну сиздер да пикириңиздерди жазып туруңуздарчы. Мен ушул экрандан көрүп турайын. Ал эми мен азыр сиздер жазып атканда бир эмени бөлүшүп кетейин. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы мынандай экен. Сиздердин азыр жазып атканыңыздарды мен көрө элекмин. Ошентсе дагы айтып кетейин. Бул атайын изилдөө жүргүзүп, Билл Гейтс менен Мелинда Гейтс атайын фонд түзгөн экен. Алар акча берип туруп бирөөлөрдү изилдөө жүргүзүп бер деген экен, адистердичи. Ошол адистердин изилдөөсүнө таянсак, алардын изилдөөсүнө жыйынтыгында начар окуган окуучу эмес, жанагы сабакты өздөштүрө албай калган окуучу эмес, мектепти таштап кеткендердин көпчүлүгү кимдер экенин айтайынбы? Керек болсо сабакка болгон кызыгуусу жок, мотивациясы жок окуучулар көбүнчө таштайт экен. Ооба Нурия айтып атат, сабакты түшүнбөгөн дейт. Ал дагы болушу мүмкүн, бирок сабакка кызыгы жоктордун эң негизги себеби сабакка кызыгы жок болсо, жакшы окуган, орто окуган окуучу дагы таштаган учурлар болуп калат экен. Аларга кичинекей сабакка кызыктыруу шыктандырса, балким алар сабагын улап кетиши мүмкүн экен. Бирок мотивация жоктугунан эң негизги себеби экен булардын изилдөөсү. Дилнара кесиптешим дагы айтып атат, социалдык абал үчүн да деп атат, тилекке каршы жана үйдө же болбосо ошо мындай абалы дагы начар болуп калса, кээде окуй албай калат. Ооба Нурия кайрадан айтып атат, сабакты жакшы түшүнбөсө, ал окуучу ийгиликсиз болот, албетте туура. Бирок алардан мектептен таштап кетейинби, кетпейинби деп ойлонот экен да. Чөйрөсүн жөнүндө да айттыңыздар. Баса чөйрө жөнүндө Элвирайым алдыда мен сонун сөз кылам, ошого азыр күтө туралы. Карап көрөлү. Менин темам, бүгүнкү темам окуучуларды мотивациялоо, окуучуларды кызыктыруу, окуучуларды шыктандыруу. Бул теманы мен ушул баяндамамда байкап көрөсүздөр. Эмне үчүн ушул теманы тандап алганымды дагы кичине мен мындай чечмелеп берем. Бул окуучуларды шыктандыруу билим берүүнүн кызыктар тараптардын бардык мүчөлөрүнүн ойлонтура турган нерсе да. Эксперттердин пикири боюнча окуучулардын мотивациясы бул жеке жана тышкы факторлорго байланышат, сиздер туура айткандай. Ошондой эле бул эмне деген мотивация? Ошол окуучунун окуу процессине катышууга болгон каалоосу, окуу процессине катышууну каалайбы же каалабайбы? Ошол мотивация деп келишип алалы, бул аныктамасын. Эми уланта берели сөзүбүздү. Мынантип карап көрүңүздөр. Мотивациянын эки түрү бар дейт. Бул көптөгөн илимпоздор. Ички жана тышкы мотивация. Ушул жөнүндө да сиздер жазып отурсаңыздар болот. Ички жана тышкы мотивацияны кандай түшүнөсүздөр? Мен көбүнчө Zoom'да иштегендиктен мындай аябай мындай баарлашканды жакшы көрөм да. Катышуучулар сүйлөсө, мен жооп берсем, алар мен суроо берсем, алар жооп берсе, бул жерде мен бир аз кыйналып атам. Бул көп иштебегендиктен. Ошол эми жаңы мына мен үчүн мындай программа жаңылык болуп атат. Ошого сиздер айтып отуруңуздарчы. Эки категориясы бар экен да мотивациянын, ички жана тышкы. Ушуну жазып отуруңуздар бул жерге. Мен көрүп турайын. Тышкы мотивация эмне экен, ички мотивация эмне экен, кайсынысын сиз жакшы көрөсүз? Жана мына көрүп турам. Гүлзат айтат, ооба сизге кошулам, себеби жан дүйнөсү ичи, жан дүйнөсү дайыма акылы мотивациялуу болуш керек дейт. Эми Гүлзат айым, айтсаңыз, ушул ички мотивацияны кандай түшүнөсүз, тышкы мотивацияны кандай түшүнөсүз? Жана окуучуда кайсы мотивация болгону жакшыраак? Ушунда кегиле мен бир 2-3 мүнөт ушул жерде пауза кылайынчы, жазыңыздарчы. Менин суроом мындай. Сиз окуучуңузда ички мотивациясы күчтүү болгонун жакшы көрөсүзбү же сырткы мотивациябы? Жана эмне үчүн? Ушуну жазыңыздар. Мен бир аз ушуну күтөйүн 3 мүнөттөй. Андан кийин улантам сөзүмдү. Эч кимиңизди көрбөгөнгө мага абдан кыйын болуп атат. Так, кана тышкы башкалардын башка адамга ички өзүнө абдан туура. Назира айым, бул тышкы мотивация бул билимди башкалардын алкоосу үчүн, башкалардын мактаганы үчүн, башкалардан кандайдыр бир сыйлык алуу үчүн окуганды сырткы мотивация же тышкы мотивация деп коет экенбиз. Ал эми ички мотивация болсо, ал окуучунун өзүнүн кызыгуусу, ички болгон кызыгуусу. Ички мотивация деп Клара эжекебиз дагы айтып атат, карап көрүңүздөр эми. Ошо мотивация бере тургандар кимдер эми?
мотивация бере тургандар, окуучуга бере тургандар. Булар кимдер? Ата-энелер болушу мүмкүн, достор, мугалимдер, жана ар кандай өздөрүнүн жеке ишенимдери да болушу мүмкүн да. Ошондо карап көрөлү эми. Бул тышкы мотивацияны карап көрүңүздөр. Мен слайдымдан карап көрүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Сырткы мотивация бул сырткы факторлордон улам үйрөнүү. Ал мисалы үчүн жазадан качуу, же болбосо кандайдыр бир жакшы баа алуу, же сыйлык алуу, же болбосо бир акча сыйлык алабызбы, грамота алабызбы, сырткы мотивация экен да. Кандайдыр бир сырткы кызыгуу бар, тышкы. Бунун кандай жакшы жарыгы бар? Bunun дагы абдан жакшы ички мотивация, бул менин оюмча ата-энеси тышкы мотивация. Жок, мезгил бир аз башкачараак. Сырткы мотивация бул тышкы мотивация баягы баланын өзүнүн үйрөнүүгө болгон ички сезими эмес, кандайдыр бир сырткы мотивация, бир кызыкчылык үчүн үйрөнөт да. Мисалы үчүн экзаменден өтүү үчүн, сыйлык алуу үчүн, 5 баа алуу үчүн, же эч ким жазалабасын деген бул өзүнчө сырткы внешний сырткы мотивация алуу үчүн үйрөнөт да. Эгер начар баа алып калсам, үйгө келгенде ата-энем урушат дейт. Мисалы үчүн жазалашы мүмкүн да. Эмне үчүн сен ушунчалык мен сага акча көрсөм дагы сен 2 алып келдиң деп ата-энеси урушпас үчүн бала окуйт экен да. Бул сырткы мотивация. Бирөөдөн корккон үчүн же бирөөнү ыразы кылуу үчүн. Ал эми Назирайым, ички мотивация күчтүүрөөк болуш керек. Ал жөнүндө айтабыз. Мынаны карап көрсөңүздөр, Вандербильт деген университеттин илимпоздору изилдөө жүргүзгөн экен. Бул сырткы мотивациячы, бул сыйлыктар же жазалоо, бул окуу процессинен да кээде алаксытып коет экен да. Бала эптеп жакшы баа алып келем деген негизги максат болуп калат экен да. Анан бунун узак мөөнөттүү болбой калат экен. Ал бала үйрөнбөстөн ошол баа үчүн окуп калат да. Бул учурда эмне болуп калат? Окуучулар кийин материалды мугалим өтүп бүткөндөн кийин эсинен да чыгып калышы мүмкүн. Бул натыйжа алуулугун убакыт өткөндө жоготуп коет. Демек, бул деген сырткы мотивациянын пайдасы келечекте азыраак болуп калат экен да. Ошондуктан мына ички мотивацияга көңүл буралычы, урматтуу кесиптештер. Ички мотивация деген окуучуга билим алууга болгон сүйүү, билим алууга болгон кызыгуу, билим алуудан ырахаттануу, билим алгандан болгон канааттанууда өзүнчө бир нерсени үйрөнүп алса, бала кудуңдап сүйүнсө, демек бул ички мотивациянын күчтүүлүгү. Ал бул ички мотивацияда бала көбүрөөк бир нерсени үйрөнөт дагы, анан көп убакытка ошону үйрөнгөнү сакталып калат экен да. Ооба, бирок кээде кээ бир илимпоздар айтат, сырткы мотивациянын кээде пайдасы бар, бир аз сырткы мотивация болсо, бара ошо ички мотивацияга өтүп кетет деген илимпоздар бар, бирок мындай так эме жок экен. Тышкы мотивация себеби бала биринчи класстан баштап өзгөлөрдү көрүп, жана конкурент болуу үчүн керек деп Гүлзат эжеке айтып атат, туура айтасыз. Эми карап көрүңүздөр. Бул илимпоздордун айтышы боюнча ички мотивация окуучулар үчүн мотивациянын эң эффективдүү формасы экен да. Сырткы сыйлыктарга карабастан 5 алабы, 4 алабы, албетте ал маанилүү, бирок ошого карабастан мен билим алып атам деп туруп бала окуган болсо окуучу, демек ушунун пайдасы абдан жакшы болот ошол окуучу үчүн дейбиз да. Ал себеби ал кызыгууну арттырат. Үйрөнүүнүн канчалык кыйынчылык болсо дагы, кыйын болсо дагы үйрөнүү, ырахат алат. Ошол теманы окуучу жакшы өздөштүрүүгө окуучуга түрткү берет экен да, ички мотивация. Карап көрөбүз да, мисалы үчүн окуучулар эч кандай сырткы факторлорго карабастан эле окууга үйрөнөт. Мисалы үчүн тамганы жазып алып, бир өзүнүн атын жазганды жазып, көрүп, бирөөгө мактанып, көрдүңүзбү, мен атымы жазып атам деп туруп, демек бала өзүнүн үйрөнгөнүнө рахаттанып, канааттанат десек болот экен, Аны карап көрөлү. Кээде балада, окуучуда мотивация жок болуп калат экен да, илимпоздордун айтышы боюнча. Себептери ар түрдүү болот экен. Ал башка окуучулар менен болгон мамиле, үй бүлөдөгү көйгөйлөр, социалдык турмуштук көйгөйлөр, бирок эң негизги себептердин бири ошол сабакка болгон зеригүү, сабактагы болгон зеригүү дейт да. Эми бардык эле окуучуларда зеригүү болушу мүмкүн дейт. Бул Яззи жана Минс деген изилдөөчүнүн сурамжылоосуна катышкан окуучулардын 66% күн сайын сабактан кээ бир учурда тажап кеткенин, зериккенин айтат экен да. Эми болгону 2 гана пайыз эч сабактан тажабаганын айтат экен. Бул ушу биздин мугалим катары буга аябай көңүл бурушубуз керек экен. Бала эгер тажаса, биз кантип башка усулдарды колдонобуз деп туруп. Зеригүү бул балдардын эме материалды, ошол үйрөнүп аткан материалды кызыктуу кылып, өзүнө пайдалуу деп же кызыктуу кылып таппай калганда, бала лекциядан жадап калганда, эме ушул окуучу дагы жадай баштайт экен да. Эми карап көрөлүчү. Окуучулар айтат экен да, мындай, кээде окуучулардын пикири изилдөөлөрдөн, ошо изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын мен бөлүшүп атам.
Окуучуларда мындай пикирлер бар экен. Мектепте үйрөнгөн нерсем менин жашоома эч кандай байланышы деле жок деп айтат экен да. Ошон үчүн кызыксыз. Же мага сабак кызыктуу эмес. Башкалар менен сүйлөшкөндөн деле сабакта мектепте башкалар менен сүйлөшкөндөн рахат албайм. Жана баягы стандартташтырылган тесттен дагы даярданууну үйрөнүүнү жек көрөм дейт да. Ал жерге эптеп эле экзаменге OERT дейбизби же башка сынактарга баа алуу үчүн окуганда мен жададым деген окуучулар дагы жок эмес экен. Бул Кыргызстан эмес, башка чет өлкөдөн мен мисалдарды келтирип атам, бирок Кыргызстанда деле ушундай эле. Карап көрүңүздөр. Кээ бир учурда карап көрүңүздөрчү, өзүңүздөрдүн тажрыйбаны, ата энелердин тажрыйбасын карап көрөлү. Кээде окуучуларга биз ашыкча сыйлыктарды берип койбойбузбу? Сырткы, тышкы мотивация кылып. Мисалы үчүн, кана 5 алып келсең, мен сага белек алып берем. 5 алып келсең, мен сени ойнотуп келем. Ата эне катары, мен подарка белек кылам, мен сага 5 алып келсең. Башкалардан жакшы окуп келдиңби? Башкаларга караганда сенин эң мыкты жооп бердиңби деп туруп, баланы ушундай стимул берсек, кээ бир учурда ушул баланы атаандашууга түртүп, демек баланы ошо сыйлык үчүн гана окутуп коет экенбиз да. Кийинки учурда бала жанагы Павловдун рефлексиясындай, эгер мен жакшы баа алып келсем, ата энем сөзсүз мага белек алып берет деген ойдо болуп калбаш керек экен, урматтуу кесиптештер. Уланта берели. Менде материал көбүрөөк, ошого тездетип атам бир аз. Эми карап көрөлү. Кантип биз ички мотивацияны жогорулатабыз? Анын бир топ себептери бар экен, урматтуу кесиптештер. Менимче сиздер дагы аябай жакшы билесиздер көп себептерин. Мына себептерине токтололу. Биринчиден, биз өзүбүздүн окуучуларыбызды таанып билишибиз керек. Классыңда кайсы окуучу, канча окуучу отурат, алардын аттары кимдер, эмнеге кызыгат? Аларды биз билбесек, анда биз аларга бир мотивация кылып бере албай экенбиз. Мүмкүн болсо, биздин тапшырмалар ошо биздин окуучулардын кызыкчылыктарына камтый турган тапшырма болсо. Мисалы үчүн менин окуучуларым, башталгыч класста окуган окуучуларымдын арасында динозаврга кызыккан окуучу болсо, эмне үчүн мен тапшырмамда мультфильмди көргүлө дагы канча динозавр бар экен, ошолордун санын эсептеп келе десем, балдар да өзүнчө сүйүнгөн бойдон ошону эсептейт экен да, көрдүңүздөрбү? Демек, биздин тапшырмаларыбыздагы окуучулардын кызыкчылыгын эстесе жакшы болот экен. Ошол эле учурда биз ички мотивацияда, мисалы үчүн, балага кичине белек берсек дагы, ошо баланын кызыккан китептерин берсек, балага керектүү китептерди берсек, биз өзүбүз эле мына китепти оку дебестен. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин дагы балдар дагы өзүнчө бир сабактан дагы бир кандайдыр бир автономияга ээ болсо, же болбосо алардын өзүнүн пикири болсо сабакта, дайым эле биз айткан менен неме кылбастан, кана силер дагы өзүңөрдүн пикириңерди айткыла деп сабакка деп балдардын оюн кошсок. Албетте, алып жаткан билим ошол окуучунун жашоосуна жана муктаждыгына да тиешелүү болсо, ошондо баланын кызыкчылыгы да артат экен да. Эми буларды улантып кете берели. Мен бир аз тездете берейин. Бул ошол окуучуларыбыз предметке жана темага болгон биздин өзүбүздүн предметибизди сүйгөн болсок, окуучулар да байкайт да. Биз эптеп келип алып эле жадап сабакты бүтүрүшкө аракет кылсак, окуучулар айтат да, өзү дагы мындай тарыхты нормальный кызыкпайт экен дагы мага эмне үйрөтөт дейт да. Эгер ушунчалык сабагыңызга кызыккан болсоңуз, окуучулар өздөрү да кызыгып калат да. Агай эжеке ушундай сонун үйрөтөт экен, ой аябай жакшы кылып айтат экен, эме кыласың, сабагына мен дагы кызыгып калдым деп туруп, биз окуучуларга өзүбүз дагы предметибизге болгон сүйүүбүз окуучуларыбызга таасир берет экен. Ошон кана эми түшүндүрүп бериңиздерчи. Ушул жерлерде менин сиздерге бир кичинекей тапшырмам бар. Кана эмесе чамдаңыздар, коркпоңуздар, жазыңыздар. Лев Выготскийдин «Зона ближайшего развития», «The Zone of Proximal Development» деген абдан жакшы теориясы бар да. Лев Выготский деген өзү советтик психолог. Бирок бунун бардык Лев Выготскийдин жакшы ачылыштары тилекке каршы СССРде болгон эмес, себеби ал Советтер Союзунан качып, башка өлкөгө кетип туруп, бардык педагогикалык жакшы идеялары, психологиядагы идеялары чет өлкөдө аябай өнүгүп кеткен дагы. Советтер Союзу кыйрагандан кийин ал кайрадан бизге да келе баштады. Кана эми мынау өнүгүүнүн жакынкы зонасы деген бул теориясын менимче ар бир мугалим үйрөнгөн болсо керек. Педагогикалык окуу жайда окуган мугалим үйрөнгөн. Азыр эми түшүндүрүп жазып бериңиздерчи. Ушу өнүгүүнүн жакынкы зонасы дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ушул дал өзү зона дегенди эмне жөнүндө сөз болуп атат? Ушуну турмушта, мектепте, класста кантип колдонобуз? Кана жазгылачы коркпостон. Кимде кандай түшүнүк бар? Педагогикалык билимдериңизди бири-бириңизге көрүп мактанып алыңыздарчы.
Зона ближайшего развития. Егер мен орысча айтканда жаман кыйын сүйлөйт элем деген эжекелерге, уважаемые коллеги, давайте объясните зона ближайшего развития. Кто как понимает, что это означает? Кана көрөлү, жазыңыздар. Интернеттен карабаңыздар, Мен азыр карап турат элем болсом көргөндө, ой, Google'dan издебегиле деп туруп, кана жазыңыздар. Түшүнгөнүңүздөрдү жаза бериңиздер. Ал эмне? Ким түшүндүрүп берет? Эмне жөнүндө болуп жатат? Өнүгүүнүн жакынкы зонасы дегенде, зона деген бул алкак да, алкак. Ошол эмне жөнүндө сөз болуп атат? Кайсыл алкак жөнүндө сөз болуп атат? Адашып калам, башкага уят болом деп жаза бериңиздер. Эч кимди бүгүн урушмай жок. Бактагай бираз карап коёсо, жазып атышкан болсо. Эки үч мугалим жазганын окусам, анан улантайын. Ооба, бияктан комментарийге жазса, мен экранга чыгарамын, карап турам. Сонун ойлонуп атышат окшойт. Бактагай эмеге интернеттен карашпасын, Себеби бул Лев Выготский мен бияктан карап турам, караганга аракет кылам. Лев Выготский деген абдан белгилүү советтик психолог да. Ушунун идеясын менимче ар бир мугалим билиши керек, менимчечи. Себеби анын мааниси бар, пайдасы бар мугалимдер үчүн. Ошону мындай чет өлкөдө, мисалы үчүн мен окуп келген Канадада өнүгүүнүн жакынкы зонасы дегенде ар бир мугалим дароо айтып берет да, өзүнүн предметинде. Муну биз жасабашыбыз керек, муну жасашыбыз керек деп сону айтып берет да. Кана. Чамдаңыздар, убактыбыз ченелүү. Тилекке каршы бир 7:30 кийин менде башка жумуштарым бар, ошого жазып калыңыздар. Кыска эле жаза бериңиздер, эгер узун болбосо. Дүйшөн агай сурай берет экен деп кыжалат болбо. Бул жооптарыңыздарды комментарийге жазыңыздар, бул Бакыт мырза окшойт. Мен сүйүнүп кетипмин, ким дароо жаза койду деп. Себеби дайыма баарлашуу, макул Мырзагүл эч нерсе эмес. Өзү мындай семинар диалог катарында болуш керек да, интерактивдүү түрдө. Мен эле баарын биле берем деген туура эмес болуп калат. Өнүгүүнүн жакынкы зонасы дегенди мен баламдын билиминен алкагы деп түшүнөм. Туура эле Наргиза, бирок ошол алкакты айтып өтүңүздөрчү. Бул эме жөнүндө да, алкак дегенде бир эки точканын ортосундагы алкак да, точка А жана точка Б. Ошол эмненин ортосундагы алкак жөнүндө сөз болуп атат. Интернет жок, Асел бираз башкачараак. Бул өнүгүүнүн менимче Лев Выготский жазганда интернет болсо керек эле, бирок анчалык азыркыдай мындай күндөлүк турмушта иштебейт эле. Ал менимче бир Выготский канча 70-жылдары жазса керек бул теориясын. Абдан сонун Санжарбек агай, окуучулар жакынкы аралыкта өздөштүрө турган маалыматтар. Абдан жакын айттыңыз, абдан сонун. Менимче окуучунун өзүнөн өнүгүү башталышы керек. Абдан туура, өзү өнүгүнө биз окуучуларга шарт түзүп беребиз, алар өнүгүшөт. Чоңдордун жардамына балдардын кызыгуусун өнүктүрүү. Гулина абдан сонун, эң сонун. Менимче Назира эжеке балдарды өнүктүрүү үчүн балдарга кызыктуу, жакын темалар алкак. Бираз жанагы мурдагы эжекелердикине мен шайкаш келип калды, ошону айтып өтөйүн. Мына карап көрүңүздөр. Ал эмне деген? Бул билим берүүдө, педагогикада эң бир керектүү теориялардын бирөөсү Лев Выготскийдин окуу жана өнүгүү туурасында. Санжарбек агай айтат, балдар жакын аралыкта үйрөнө турган билим. Туура. Санжарбек агайдыкына мен таянып кетейин. Бул эмне деген? Алтынбек агай да айтат, өнүгүүнүн жакынкы зонасы деп мен түшүнүгүм боюнча, мугалим бул ар бир окуучуну жакындан таанып, анын түшүнүгүнө жараша мамиле кылуу деп ойлойм. Алтынбек агай, бул өнүгүүнүн жакынкы зонасы деп туруп окуучуларга колдонобуз. Мугалим ошол ар бир окуучунун өнүгүүнүн жакынкы зонасын билиши керек да. Окуучуну эмне окуучу жасай алат жана азыр жасай алат жана эгер мен жардам берсем эмнени өздөштүрө алат деген. Мына карап көрүңүздөр, экинчи сүйлөмдө. Окуучунун жардамсыз азыр эмне кылат деген точка менен жана чоңдордун, мугалимдин же башка окуучулардын жардамы менен
окуучу эмнени үйрөнүп кетет деген ортосундагы алкак экен да. Көрдүңүздөрбү? Бул зона ближайшего развития. Что он знает и что он может научиться с помощью другого человека. Ушуну биз өнүгүүнүн жакынкы зонасы дейбиз. Түшүнүктүүбү, урматтуу кесиптештер? Да? Ооба, жакындан таануу. Мына карап көрүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Мына слайдты карап аз көргөзөйүн. Балким ошондо жакшы болот. Мына карап көрүңүздөр, ортодогу көк түстөгү бул азыр окуучу билет. Ал эми кийинки бул алкак, бул ушуну үйрөнө алат. Ал эми сырткы алкак болсо, ал азырынча үйрөнө албайт. Ал өтө татаал. Бунун эмне мааниси бар, урматтуу кесиптештер? Биз сабак өткөндө дайыма сабагыбыз, биздин өткөн темаларыбыз мынау өнүгүүнүн жакынкы зонасын эске алса. Ушуга жараша биз бир аз татаалыраак, бирок өтө кыйнабай турган тапшырмаларды берсек. Эгер биздин тапшырмаларыбыз тез сырткы зонадан болсо, анда баланы бекерлеп кыйнап коебуз. Эгер мына баланын билгенин эле сурай берсек, анда окуунун пайдасы деле жок. Ушул диаграмманы менимче түшүнүктүү болду окшойт. Эмне үчүн буну билишибиз керек? Мен албетте суроолорумду азайтайын эми. Буну билишибиз керек эмне үчүн? Биз эгер математика жөнүндө сөз кылсак, баланы кошуу жөнүндө үйрөтпөстөн туруп, көбөйтүүнү үйрөтүү бир аз туура эмес болуп калат. Ирети менен бала бир нерсени үйрөнгөндөн кийин анан башка нерсени үйрөтөбүз. Мисалы үчүн эсептегенде дагы ондукту үйрөтпөстөн туруп эле 100дүккө секирип кетсек, бала кыйналып калат да. Демек, баланын өнүгүү зонасы дайыма өнүгүп турат экен. Ушуну эске алышкыла деп туруп Лев Выготский айтат экен. Эгер макул болгон болсоңуздар, белги берип коюңуздар, мен уланта берейин анда. Бир аз дагы бул жерде мындай суроом бар эми сиздерге. Ушул жерде мугалим катары сиз кайсыл окуучуга көңүл бурасыз жана эмне үчүн? Ушул менин баламдын, уулумдун тарткан сүрөт экен. Ушул жерде класс дейли, бул сабак үчүн да класс. Мугалим баарына көңүл буруш керекпи? Же алдыңкыларга көңүл буруш керекпи? Же артта отургандаргабы? Убактыбыз жетеби баарына? Же эң жакшы окугандарга көңүл бурабызбы? Айтыңыздарчы, сиз кимисине көңүл бурасыздар? Же орто окугангабы, же артта калгангабы? Анда 40 мүнөттө кимисине үлгүрүшүбүз керек? Тилекке каршы интерактив жок болуп атат. Аябай сүйлөгөнүңүздөрдү угуккум келип атат. Бул жерде билбейм ким кандай кылат, менин пикиримде баарына көңүл буруш керек, Алтынай, ооба. Бирок тилекке каршы кээде ушундай мугалимдер биз дагы шашып калабыз. Алдыда отурган 2-3 окуучуга гана көңүл буруп, калгандары артта кала берет. Эмнеге дегенде, алар артта калып, жанагы зона ближайшего развитиясы кала берет дагы, өзгөчө жогорку класстарга келгенде химия, физика сабактарында көп окуучуларды биз жоготуп коебуз. Алар сабакка келгени менен эч нерсеге жетише албай отура беришет. Сабак алардын жогору үстүнөн кете берет. Алдыда отурган 2-3 гана окуучу эжеке агай деп туруп жооп берип калат, калгандары окуй албай калат. Ооба, Гүлзада эжеке, баарына көңүл бурушубуз керек, бирок тилекке каршы же убакыт аз болуп калат дейбиз. Ошентип биз кээде мугалимдер кыйналып калабыз да, кайсынысына көңүл бурабыз деп турупчу. Анан алдыда отурган дайыма жооп берген окуучулар менен гана иштеген мугалимдер жок эмес, Кыргызстанда деле. Баарына мүмкүн болушунча көңүл бурушубуз керек. Ооба, туура айтасыздар. Анда уланталы. Баалоо жөнүндө эмне дейсиздер анда? Айтыңыздарчы комментти мындай суроо берейин. Баалоо темасына келгенде өтө олуттуу экен да, балага баа бергендечи. Ооба, баарына көңүл буруш керек, туура айттыңыздар. Баалаганда бааны, мисалы үчүн өзгөчө экзамендин баасын, тесттин баасын балдарга баарына ачык угузабызбы, же жарыялайбызбы, же жарыялабайбызбы? Ким кандай ойлойт? Эмне пайдасы бар, эмне зыяны бар? Кана мен үлгүрбөй атам, эми баалоого келдик. Кана урматтуу кесиптештер, баалоо жөнүндө сөз кылалы. Баалоону баардык окуучулар угуш керекпи? Ким канча алганын мынтип класска жарыяла кылып жазып коюшубуз керекпи? Ким канча баа алды? Же эч кимге көргөзбөй баа коюш керекпи? Өзгөчө жанагы экзамен менен же тесттеги бааларды. Ким кандай ойлойт? Эмне зыяны, эмне пайдасы бар ушундай бааларды, экзамен, тесттердин баалысын класста угузгандын? Ачык баалоо кээ бир окуучуга оор тиет. Алтынай, туура айтасыз. Ооба. Абдан оор тиет, өзгөчө начар баа алган адамды чүнчүтөт, башкалардын арасында, башкалардын пикиринде анын авторитети түшөт, ошон үчүн абдан оор тиип калат.
açık bolушу керек комментарий менен дейт. Açık болгондо Гүлүмкан ошондо ал баланын баасын баардык классташтары билиши керекпи шарттуу түрдө. Анда Акмөр жарыялайсызбы? Эмне үчүн жарыялайсыз? Айта бериңиздер анда. Эмне үчүн жарыялайсыздар? Пайдасы эмне? Жанагы алдыда бир эжекебиз айтты да, кээ бир окуучуга катуу тиет дейт да, мен дагы ошо катуу тиет деген мен пикирдемин. Жарыялабай койсок болбойбу? Эмне үчүн жарыялашыбыз керек? Бардык балдар билиши керек бири-биринин баасын. Айтыңыздарчы гана. Талашып көрөлү кичине. Албетте мен сиздердин пикириңиздерди оңдой албайм, бирок мен өзүмдүн да пикирим бар да. Бала өтө олуттуу, баарына ачык жарыялайбыз экзамен үчүндө, балага жекече айтылат. О экзамен үчүндө аарына ачык жарыялайбыз, экзамен үчүндө балага жекече айтылат. Балага жекече айтылганы жакшы экен Наргиз, бирок бала өзүн өзү балонун колдонсо жакшы болот деген. Ооба Жанаткан, бирок мен суроом, ошондо бала классташтары билиш керекпи, билбеш керекпи деген суроо. Өзүнө гана угузуш керек. Чолпон ошону толугураак да жаза бериңиздер, себебин дагы ошону айтыңыздар. Тест экзамен ачык айтпай эле коюу керек. Ооба, туура эле. Мен дагы баарына ачык көрсөтүп алуу керек. Ар бир коюлган багы комментарий берүү керек. Айбарчын, сиздин пикириңиз мурдагы коллегалар менен анча дал келбей атат да. Коллегалар айтат да, жок, бааны башкаларга көргөзбөш керек деп атат. Сиз болсо баарына көргөзүш керек деп атасыздар да. Эмне үчүн? Балонун жекече карточкалар менен аркылуу баалагым келет. Туура эле. Менин пикирим, урматтуу кесиптештер, баалоо өзгөчө Гүлипа туура айтасыз. Бул бала өзү чечиш керек. Башкалар менен бөлүшөбү, бөлүшпөйбү, ошол окуучу өзү чечиш керек. Бизде болсо баардыгына жазып коебуз доскага, ким алды, ким канча алды, жарыялап коебуз. Сен же башкалардын көзүнчө ошондо бирөөнүн авторитети түшөт, бирөөнүн сүйүнүп калат. Бул менимче баягы чет өлкөдө ушундай да. Эгер окуучу экзаменде кандай, тестте кандай баа алса, кааласа өзү башкаларга айтсын. Бирок аны жарыялап биз атаандаштырып, бирөөнүн духун түшүргөнү биз анча туура эмес болуп калат да, урматтуу кесиптештер. Анда уланта берейин. Абдан жакшы ушул жоопторуңуздарды мен топтоп алып, кийин жооп бергенге аракет кылайын. Анан дагы мындай кызык суроо бар менде, урматтуу кесиптештер. Кээде ушундай болот да, кандай ойдойсуздар? Кээде бир мектептин отличниги башка мектепке көчүп келгенде ал жерде ударник болуп калат. Же тескерисинче. Бул эмне себептен? Ошол эле бала, ошондой билим алып атат, бирок бир мектептен башка мектепке келгенде ал жерде отличник эмес, ударник болуп калды да. Ачык угузуу керек, албетте, кесиптештер. Азыр башка теманы мен улап кетип атам, себеби убакытты аябай кызганып атам. Мына айтыңыздарчы, эмне үчүн бир мектептен окуган бала сиздин мектепке келсе, ал жакта отличник болуп жүргөн болсо, сиздин мектепке келгенде отличник болбой калды, ударник болуп калды, же тескерисинче. Буга себеп эмне болушу мүмкүн? Ошондой эле билим алып атат. Ошол жооп берген, ошол эле суроолорго жооп берип атат. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Анын жооп бергени өзгөргөн жок. Күндүгө кайсы сабактан, кайсы предметтен болсо да. Мугалимдердин өзгөчөлүгүнө байланышы болушу мүмкүн дейт. Майрамкан, дагы башка себеби бар бекен? Мугалим, кээ бирки мугалимдер строгий баалайт, кээ биркилер мындай берешен болуп туруп, бештерди коюп бере берет, Чөйрө алмаса бала өзгөрөт. Алтынай, бала ушундай эле окуп атат. Чөйрө жөнүндө көбүрөөк сөз кылыңыздар. Чөйрө ачык балоону мурдагы суроо экен. Билим берүү ар кандай мугалимдин билимине жараша, туура эле айтасыз. Бирок бул бала жөнүндө сөз кылалы. Ошол бала ошондой эле жооп берди. Мисалы үчүн башка райондогу мектепте, сиздин мектепке келгенде эми отличник болбой калды. Чөйрө жөнүндө көбүрөөк айтыңыздарчы, чөйрө. Макул. Анда мен ушунун себебин айтып берейин. Адаптация болушу мүмкүн. Бирок мындай себептен, урматтуу кесиптештер, буга себеп болуп жазып алыңыздар, баалоонун эки түрү бар. Бирөөсү критериалдык баалоо, бирөөсү нормативдик баалоо. Эки баалоонун түрү бар. Ошол себептен окуучуларды кантип баалайбыз, ошонун себебинен. Эмне үчүн дегенде биз негизинен баалоонун экинчи түрүн колдонобуз, урматтуу кесиптештер. Биз нормативдик баалоону колдонобуз. Ал эмне деген? Нормативдик деген биз баланын билимин ошол класстагы башка балдарга салыштырмалуу баа коебуз. Ал эмне деген? Эгер анын классында отличниктер көп болсо, бечара отличник, башка мектептеги отличник, ударник болуп калат. Эгер ошол класста бир дагы отличник жок болсо, башка мектептен келген ударник ушул класска келип туруп отличник болуп калат да. Себеби биз эмнени салыштырып атабыз?
Biz ошол класстагы окуучулардын билимин салыштырып атабыз. Ошондуктан bunun жакшы жактары да бар, балдардын эмесин билимин баалаганда. Бирок эң жаман жагы, урматтуу окуучулар, биз окуучулардын жанагы алган билимин, үйрөнгөн нерсенин критерияга жараша эмес, анын башка окуучулардын билим көрсөткүчүнө жараша салыштырмалуу баалаганга байланыштуу отличник ударник болуп калып атат же ударник отличник болуп калып атат. Ага андай кылбастан азыр дүйнөдө башкача баалоо системасы кирип жатат. Казакстанда аябай жакшы ишке кирди. Менимче Кыргызстанда кээ бир мектептерде да ишке кирип атат. Ушул айбдан жакшы болот эле. Баалоонун критериалдык баалоо системасын киргизүү керек. Ал эмне деген? Ошол окуучунун алган билимин башка окуучулар менен салыштырбастан, атайын берилген критерияга жараша баа коюшубуз керек. Демек, эгер ал биздин койгон талаптарга жараша жакшы үйрөнгөн болсо, беймарал 5 кое бериңиз, эч кимден уялбастан. Бизде эмне болушу мүмкүн? Мунаны караңыздар. Бизде бир коркунуч болот да. Бул жерде критериялык баалоо деген башка окуучулардын жетишкендигине салыштырбастан, анын алдын ала белгиленген стандартка жараша же критерияга жараша ошол баланын билимин баалоо деген бул критериялык баалоо да. Мунаны караңыздар да. Мынандай бизде өзү ушул нормативдик атайын эме бар. Бул диаграмманы. Ушундайды колдонсок, бизди текшерүүчү эч ким келип бизди уруша албайт да. Дээрлик бардык мугалимдер ушул диаграмманы колдонот. Ал эмне деген? Биринчи где-то болжомол менен 15% окуучуга 5 коюп койсок, болжомол менен 15% окуучуга начар баа койсок, ал эми дээрлик бир 60%-на орто баа коюп койсок, бизге эч ким тийише албайт да. Себеби биздин класста отличнигибиз дагы бар, ударнигибиз дагы бар, троечник дагы бар, 3 алчу дагы бар да. Ошондуктан мугалимдер ушул диаграмманы дайым колдонот. Текшерүүчү келсе дагы, ата-эне келсе дагы көргөзөт да. Мен эгер класста отличник жок болсо эмне кылабыз? Отличникти чыгарып коебуз да. Менин отличнигим ушул деп турупчу. Себеби ушул ар бир класста ушул нормативдик баалоо системасы кирген. Кыргызстанда дагы ушул тилекке каршы колдонот. Мен сунуш кылат элем, бара-бара биз ушул нормативдик баалоо системасынан арылып, критериалдык баалоо системасына өтүшүбүз керек, урматтуу кесиптештер. Макул, мен эми сөзүмдү улай берейин дагы. Бул жөнүндө балким убакыт аз калганы байланыштуу мен узун жоогазын синдромун кыскартайын. Керек болсо айтпай эле койсом да болот. Бул эмне деген? Узун жоогазын синдрому, кыскача айтып берейин, макул, урматтуу кесиптештер. Тилекке каршы бул эмне деген? Бул Австралияда көп колдонгон синдром бар экен. Узун жоогазын синдром деген кээде класста өтө эле жакшы окуган окуучу болсо, ал окуучуну бир аз төмөндөтүп турат экен да система. Кимдер? Ал кээде мугалим, кээде башка окуучулар, кээде ал окуучунун достору, чөйрө, шериктери да эмне кыласың окуп, кой көп деле эме кылбай окубай эле кое бер деп туруп, тилекке каршы Кыргызстанда да ушундай жагдай бар. Керек болсо төпөштөп коет экен кээ бир эркек балдардычы, азыр азайса керек. Кээ бир жакшы окуйм деген балдарды, ай сен эмне кыласың окуп келип, дагы бир жолу сабакта жооп бере турган болсоң, таяк жейсиң деген дагы мындай көзүр балдар бар экен да, келе башканычы. Мынаны карап көрөлү. Окуйм деген жаштарга алардын тегерегиндегилердин жолтоо болуусу экен. Бул ошо мен айткан эме. Узун жоогазын деген синдром, эгер бирөө жарым билим алам десе, анын тегереги, анын чөйрөсү жолтоо болот экен. Ар кандай себеп менен. Кээде мугалимдер дагы мен эми 40 мүнөт убактым бар. Силерге убактым жок. Муну артта калганга жардам беришим керек. Мына башка ортодогуларга жардам беришим керек деп туруп, өтө алдыда кеткен окуучулар мындай кичине кээ бир класстарда ошолор мындай запкы чегип калат экен да. Алар өтө акылдуу болгону менен, сабакты тез өздөштүргөнү менен, аларга мугалим кээде көңүл бура албай калат экен да. Себеби мугалим берки эми артта калганга да кичине көмөк бериш керек да. Дагы бир себеп бар экен. Кээде мугалимдердин арасында дагы ай болду эми сен бирөөнүн катасын эле издебей мындай ордуна коюп коюш керек деген да мугалим тилекке каршы. Бүгүнкү семинарда жок, бирок ушундайлар да болуп калышы мүмкүн деген нерсе бар экен да. Анан башка окуучулар дагы мындай деген, ошол өзүнчө эле мындай окуп, жакшы окуйм деген өзүнчө эркек балдарды, айылдарда ушундай аз болсунчу, урматтуу менин кесиптештерим. Ушуну жакшы көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Окуйм деген эркек балдарды, аларды ботаник, эжекенин сүймөнчүлүгү бизден башкача болбо, өзүңчө кыйын боло бербе, сабакка даярданбагын, экинчи. Бүгүн сабакта жооп берсең менден таяк жейсиң деген башкалар аларга жолтоо болот экен да. Ушуну мен ойлойт элем, Кыргызстанда жок болсо аябай сүйүнөт элем да. Эгер бар болсо мен өкүнүп,
чогуу bir iş hareket kılышыбыз керек. Себеби окуйм деген бала тегерегиндегилердин арасында, чөйрөнүн арасында билим албай калат да, урматтуу кесиптештер. Ушул мени өкүнтөт. Карап көрөлүчү. Анан кээде өзү окуучуларда дагы өзү ой келет экен да. Окуучулар дагы şu dostlarımdan çıkıp kalbayınca. Anan bir Kırgızstanda men okugan жылдары, ilgeri 90 жылдары modalı hazır bilbeyim. Сабакты начар окугандын модасы болгонда, мугалимге каяш айткан, сабакты даярданбаган, өзүнчө мындай крутой болгон балдар ушу мода эле да. Биз аны мода кылбасак, тескерисинче жакшы сабакты жооп берген, жакшы билген мугалимдерди, окуучуларды мода кылсак да, ошол баягы өзүнчө мугалимге катуу каяш айттым, сабакта жооп бербедим деп туруп өзүнчө балдар өзүнчө мындай башка эркек балдар кыздардын арасында мындай өзүнчө авторитет болмуш сезбесе өздөрүн, кана уланталы, урматтуу кесиптештер. Дагы эмне кылуу керек? Менин пикиримче, урматтуу кесиптештер, билимди даңазалашыбыз керек. Жакшы окугандар, бул жакшы окуган жаман эмес. Жакшы окугандар даңазалашыбыз керек. Жакшы окуган окуучу бул күнөөлүү эмес да. Жакшы билим алган бала бул өзүнө пайда, коомго пайда. Ушуну жеткизе билсек да. Кээде окуп эмне кылам, сабакта жооп берем, эмне кылам деп мындай арасат болгон окуучуларга жок. Сен билим алсаң сага пайда, бизге пайда, коомго пайда деп туруп аларды биз шыктандырсак, урматтуу кесиптештер. Анан жанагы хулиган балдар бар да, кээ бир хулиган балдар, кыздар бар. Ошолорго кандай чара колдонобуз, урматтуу кесиптештер? Ушул жерде да мен пикириңиздерди уксам сонун болот эле да, каап уга албай атам. Алар менен консультация уюштурсак көбүрөөк. Аларга билим алуунун маанисин айтсак, азыр сен өзүңчө кыйынсып, күрөтөй болгону менен келечекте билимге ээ болбой каласың. Бир жакшы кесиптин ээси болбой каласың. Туура жолго биз багыттай билсек, болбосо алар эптеп убактылуу өзүнчө мындай күрөтөй болуп алып, келечекте эч нерседен кур калышат да. Ошол жаш балдарды биз туура багытка үгүттөй алсак, өзгөчө алардын лидерлерин. Анан мага эң бир жаман жакпаган жагы бул Советтер Союзунан калган, урматтуу кесиптештер. Советтер Союзун айтсам эле кээ бир арабызда чоң мугалим агайлар, эжекелер, мен аларды сыйлайм. Бирок Советтер Союзунда бир жаман жагы да бар эле. Бул коллективное воспитание деген бар эле да. Ошонун зыяны дагы бар. Бул коллективное воспитание, жамаатта тарбиялоо, жазалоо деген эмне? Мисалы үчүн, бир окуучу кандайдыр бир тартип бузса, мугалим билбей калат да ким бузганын. Анан бардык классты жазалайт да. Ушул окуучу таап бересиңер, таппасаңар баарыңар күнөөлүүсүңөр деп туруп, ошол жакшы окуйм деген шыктанган балдарды дагы биз жазалап коебуз да кээде. Бунун туура эмес экенин көптөгөн илимпоздор далилдейт. Андай кылбашыбыз керек. Ошол адамды тапсак таптык, болбосо барды башкаларды анын эсебинен жазалабашыбыз керек деген. Себеби карап көргүлөчү. Класста ызычуу болсо, бардык классты танапистен же түшкү тыныгуудан убактын кыскартып, же оюн аянтчасына чыгарбай, аларды пайдалануудан кыскартканыбыз, демек биз ошол бир эки окуучунун эсебинен бардык классты жазалап атабыз да. Бунун зыяны кандай? Зыяны демек баягы коллективдин колу менен биз ошол окуучуну жек көрүүгө даярдап атабыз да. Алар баягы коллективде өзүнчө бир баягы коллективное воспитаниянын зыян жагы эмне? Ошол адамдар демек сен коллектив менен эсептешпесең, сени жазалап коебуз дегенге чейин барат да. Ушу мен жаман жакчы. Албетте, коллектив деген өзү жакшы нерсе, бирок коллективный воспитаниянын зыян жагын гана айтып атам, урматтуу кесиптештер. Урматтуу кесиптештер, көптөгөн педагогдор ушуну колдонот. Мисалы үчүн, эгер бирөө тартип бузулса, ким экенин күнөөлүүнү таппай калса, анда ушул баарын жазалайт деп айтып өттүм. Эми акырында, сөзүмдүн акырында, урматтуу кесиптештер, эмнени айтам? Окуучулардын кызыгуусун биз өрчүтүшүбүз керек. Бул Мария ди Марио Эйнштейндин сөзүн мындай эме кылат, шилтеме кылат. Ал эмне дейт? Кызыгуу бул билимден да маанилүү дейт да. Эгер окуучу кызыкса, албетте билим алат, бирок кызыгуу эң маанилүү дейт. Ошон үчүн бүгүнкү темамды сиздер менен жаңадан бери кызыгуу жөнүндө сөз кылып атам. Кызыгуу жок болсо билим жок болот, бул аксиома. Балдардын өзү карап көрсөңүздөр, жаш балдар, 2 жашар, 3 жашар балдар ушунчалык көп суроо берет. Кээде ата энеси сиздер дагы биз дагы жадап калабыз. Болду, суроо бербечи деп калабыз да. Табиятынан суроо берет, табиятынан кызыгуу болот да. Ошол балдарды биз мектепке келгенде кызыгуусун өлтүрүп коебуз. Суроо бербегиле. Суроо бере бересиңерби деп туруп, баланын ушу кызыгуусун биз өлтүрбөсөк, ошо кызыгуусу жашай берсе, убакыт өткөн сайын бала кызыгуусу жок боло баштайт да. Ушунусун биз
ага жол бербесек, бала табиятынан кызыгат да бир нерсени үйрөнгөнүчө. Суроо берсе жооп берип кое берсек, билбесек чогуу издесек. Анан дагы бир нерсе, ошол окуучунун суроо беришине биз шарт түзсөк. Суроо берген бала бул нормалдуу нерсе, суроо берүү жакшы нерсе. Суроо берсе мактап койсок. Бир бала суроо берсе кагып койсок, башка бирөө суроо бербей калат. Мен бир мурдагы министрликте иштеген бир агайды көрдүм Казакстанда жүргөнүн. Бир магистрант суроо берсе айтат: "Для особо одаренных я повторяю" дейт. Эми мындай өтө эле акылдуу адамдар үчүн кайтадан түшүндүрүп атам дейт да. Андай деген анын сөзү жана суроо берген адамды түшүнчүтүп койду да. Ошондуктан биз эч суроо берген адамды кемсинтпесек, аны башкалардын коллективдин эмеси менен жазалабасак, аны жаман суроо болбойт. Бере бергиле суроо деп туруп, ошентип биз аларга мүмкүнчүлүк берсек, ошондо баягы окуучуларыбызда, студенттерде да кызыгуу болот да. Анан дагы мына суроону караңыздарчы, сүйлөмдө. Эң туура эмес суроо бул суроо барбы деген туура эмес экен да. Көбүнчө суроо барбы дейбиз. Андай антип суроо бербестен айтышыбыз керек экен. Кимде кандай суроо бар деген жакшыраак экен да. Кандай суроолор бар деген жакшы экен. Суроо барбы десе, албетте жок дешет, же ооба дешет да. Көбүнчө жок дешет. Андан көрө кандай суроолор бар десе өтө сонун экен да, көрдүңүздөрбү? Анда карап көрөлү. Анан өзүңүз дагы кызыгуунун үлгүсүн көргөзүңүз. Эгер баарын эле билем дебестен, билбей калсаңыз чогуу издеңиз окуучулар менен. Анан жаңы нерсени үйрөнүүгө кызыктар экениңизди да көрсөтүңүз. Мындай өзүңүз дагы бир нерсени китепти көтөрүп алып, өткөндө Кыял агай айтмакчы, китепти көтөрүп бир нерсени үйрөнүп аткан болсоңуз, бул агай деле үйрөнүп экен. Агай дагы бир нерсени үйрөнүп атат деп туруп, окуучулар дагы үлгү алат да бизден. Анан эми буларды аягына чыгара берейин, макул. Окуучуларга өз алдынчалыгына айтып өттүк. Мисалы үчүн өз тапшырма бергенде дагы окуучулардын билимди ошол бир кандайдыр бир көндөмдү же жөндөмдү үйрөнгөн болсо, ошону үйдө дагы колдонгону мындай шарт түзүшүбүз керек экен да. Мисалы, эгер мен башталгыч класста сабак берип атсамчы, математикада, мындай сантиметр менен өлчөгөндө, ченегенде үйрөтүп аткан болсомчу, анан үйдө ошол балдарды айтышым мүмкүн экен да. Үйдө өзүңөрдүн эң жакшы көргөн курчагыңарды же оюнчугуңарды канча сантиметр экен үйдөн эсептеп келе десе, баягы бала сүйүнгөн бойдо барып үйүндөгү курчагын эсептеп келет экен да. Анан эртеси айтып берет да: "Агай, менин курчагым 10 сантиметр экен, 15 сантиметр экен, бирок менин курчагым кичинекей экен, чоң экен" деп туруп, баягы окуучулар өзүнчө, демек, алган билимин дагы мынтип өзүнүн сүйүктүү нерсеси менен колдонот экен да. Кана эми менимче акырына чыгып калдык. Окуучуларга тандоо деп айтып өттүм уже мен буга чейин. Албетте кызыгуу, билимге болгон кызыгуу ийгиликке жетелейт дегенди биз ушул өзүбүзчө туу тутсак, балада кызыгуу болсо, демек ал бир нерсени үйрөнөт. Мына Калифорниядагы изилдөөчүлөрдүн айтышына караганда, адамдардагы кызыгуу ошол окуучулардын эс тутуму менен да байланышта болот экен да. Эгер кызыгуу болсо, көбүрөөк эстеп калат экен, көбүрөөк түшүнүп калат экен. Эгер кызыгуу болбосо, унутуп калат экен да. Демек, кызыгууну биз жараталы, урматтуу кесиптештер. Анан эгер окуучулар кызыккан болсо, татаал чыгармачылык менен татаал жумуштарды аткарууга чыгармачылык менен аракет кылат да. Ошол коркпостон баланы кызыктыра беришибиз керек. Анан акырында мен мына эме менен аяктасам, Иэн Леснин айткан сөзү бар экен мына жерде. 21 кылымдын экономикасы дейт, үйрөнүүгө, суроо берүүгө каалоосу бар адамдарды сыйлап калды. Ошолорду мындай барктап калды да. Ал эми билбегендерди жазалай баштады. Эгер эч нерсени үйрөнбөгөн адамдар жазаланып атат азыр 21 кылымда, бир нерсени үйрөнөм деп суроо берген адамдар алдыга жылып атат да. Ошондо бүгүнкү күндө сиз билгениңиз гана эмес, канчалык билгиңиз келгени өтө маанилүү дейт. Көрдүңүзбү? Бир нерсени үйрөнүүгө аракет кылыңыз. Бул адамдар мисалы үчүн улгайып калганда эле болду эмес. Канча жашта болсо дагы адам бир нерсени үйрөнөм, билгиси келсе, демек ошол адам бактылуу болот экен. Урматтуу кесиптештер, мен ушул жерден жыйынтыктап коеюн. Абдан сиздерге көп маалымат айтып бердим. Эми уруксат берсеңиздер, мен акыркы ушул жарым сааттын бир 23 мүнөтүм калды. Суроолор болсо жооп берүүгө аракет кылайын. Ушул тема боюнча, окуучулардын кызыгуусу боюнча, мотивация жөнүндө кимде кандай суроолор болсо, мен жооп берүүгө аракет кылам. Урматтуу Кундуз айым, сизге. Чоң рахмат агай, мен комментарийлерди окуйм бул жерде. Сиздин кийинки расписаниеңиз бизге тааныш болгондуктан кыска суроолорду агай чыгарсаңыз экранга.
Салмасбек агай дейт, сабак аябай кызыктуу болуп жатат. Рахмат агай, канткенде сабакка бардык балдарды көңүл бурсак болот. Канткенде бардык балдар сабакка көңүл бурдура алабыз дейт. Абдан сон. Birinci bölgüne mындай жооп берейин. Урматтуу кесиптештер, каалоочулар жазып алыңыздар, интернеттен карап көрүңүздөр. Англисчеси мындай деген азыр абдан популярдуу түрдө усул пайда болгон. Дифференциалдык подход, дифференциальный подход, differentiated approach to teaching деген. Ал деген эмне деген? Класста ар кандай деңгээлде үйрөнө алган. Кээ бир окуучулар тез үйрөнөт, кээ бир окуучулар алар табиятынан акырын үйрөнөт, кээ бир окуучулар менен көбүрөөк иштеш керек. Ар кандай окуучу бар. Бирок эч кимисин биз баягы биздин класста эч кимиси биздин класста запкы чекпеш керек. Ошого жараша ар бирине өзүнчө индивидуалдык баягы багыт менен иштеп, дифференциалдык жол менен алар менен иштешибиз керек, албетте. Ал эми ортодогу кээ бир мугалимдер айтат, мен ошо орто үйрөнгөн окуучуларга көп көңүл бурам, себеби сабагымда көп ошолор деп туруп айтышат. Балким алардыкы деле кээде туурадыр, бирок ал учурда артта калган окуучу артта кала берет дагы, алдыда кеткен окуучу бечара кыйналып, зеригип отура берет да. Ошондуктан классыңызда эч ким жоң калбашы керек. Ошондуктан баягы тез үйрөнгөнгө бир аз татаалыраак тапшырма бергенге үлгүрүшүбүз керек. Ал эми убакытты бир аз болсо дагы көңүл буруп, жанагы бир аз өздөштүрө албаганга жакшы көңүл буруш, ага да жетип барышыбыз керек. Биз ушу дифференциальный подходду колдонушубуз керек. Бирок мага бир Казакстанда Нурорда деген мектептин бир эмеси жакты, усулу. Ар бир ошолордун бир мектебинде мындай отургуч бар экен. Бир бурчекте бир орундук отурат. Ал жерде окуучу үчүн орундук бар экен, анан мугалим үчүн орундук бар экен бурчекте. Ал жерге ар бир окуучу отура алат экен сабак учурунда. Эгер теманы түшүнбөй калган болсо. Мугалим ошого кийинчерээк келип убакыттап, ал окуучуга түшүндүрүп коюп, кайра кете берет экен да. Бул эмнеден багыт берип турат? Түшүнбөй калуу бул нормалдуу нерсе. Түшүнбөй калган болсоң, мен барып түшүндүрүп коем дегенге алып барат да. Бирок тилекке каршы биз балдардан эмне деп сурайбыз балдардан? Түшүндүңөрбү деп сурасак, баары ооба түшүндүк деп жооп берет. Себеби бул эң начар суроолордун бирөөсү ушу да. Балдар түшүндүңөрбү дегенге хор менен ооба деп жооп берет. Бирок андай деген да туура эмес суроо экен. Ошого класста ар кандай темпте өздөштүргөн балдар менен өзүбүз баарына көңүл буруга үлгүшүбүз керек, урматтуу кесиптештер. Кундузайым, жооп бердим окшойт. Ооба, абдан сонун усул экен. Мен да өзүмдүн тетрадыма жазып калдым. Толкун Муратов деген YouTube колдонуучудан суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Азыркы убакытта переходный возраст 10-11 класстын балдарында болот дейт. Эмне себептен биздин убакта 89-90 жылдары болбогон дейт. Эмне себептен дейт. Кызык суроо экен. Кызык суроо экен. Мен дагы биринчи жолу угушум. Өзү бул мындай өткөл курак деп психологдор кайсы куракты айтат. Бул негизинен жанагы бала жаш бала курактан жана тинейджер же болбосо өспүрүм куракка өткөндү өткөл курак деп коебуз. Себеби эмнеге? Жаш балага биз башкача мамиле кылабыз, ага болгон мээримибиз башкача болот. Ал эми мындай өспүрүм боло баштаганда бала өзүн чоңдой сезип, айткан өзүнүн пикири пайда болуп, менин пикирим менен эсептешиңер деп туруп 12, 13, 14 жашында өткөл курак деп коет да. Бирок агай сиздин 10-11 класс дегениңизди мен билбедим. Биринчи жолу угушум, бирок сиз менен аябай жакшы маек куралы ушу жөнүндө дагы. Бирок өткөл курак илгери деле болгон, дайыма болуп жүрөт. Бул психологияда термин бар, өткөл куракты. Ошол баланын жана курак жактан, возрастная психологияда да айтылат, курак жактан өзгөрүшү жана өзүнүн чөйрөдөгү алып жүрүүсү жана башка бирөөлөрдүн анын пикири менен эсептешүүсү керек деген учурда айтып өтөт. Албетте ушул учурда мугалим кылдаттык менен мамиле кылбасак, кээде аябай чоң конфликттер болот. Мугалим эле эмес, ата-энеде да көп конфликт болот. Себеби ошол өспүрүм болуп келаткан жаш балдарыбызды түшүнүү менен мамиле кылып, аларды керек учурда аларга бир аз мейкиндик берип, алардын өзүнүн чечүүчү бир нерсени чечем деген болсо, аны менен дайым эле эмес, бирок керектүү учурда эсептешип, бирок зыяндуу жактарында биз айтып берип бир аз жакшы диалог кылбасак, анда ушул учурда көптөгөндай конфликттер ушул учурда болот да, менин пикиримче. Ошого биз мугалимдер керек болсо ата-энелер менен чогуу иштеп, ушул өткөл куракты мүмкүн болушунча зыяны аз кылып, мындай жакшы органикалык түрдө өткөзүп алышыбыз керек, менин пикиримде. Рахмат агай. Агай, убактыңыз барбы? Бар. Дагы 20 мүнөт бар. Жамиля Акматова деген колдонуучудан
критериалдык баллоону олимпиадаларда колдонулса болобу дейт. Ушул эле суроону дагы бир YouTube колдонуучу берген болчу, Жамиля Акматова. Кайра жазган экен ооба. Ооба. Креативдүү Ооба. баллоону олимпиадада колдонсо болобу деп. Менимче олимпиадада да ошондой колдонуп кетет. Бул колдонулат. Себеби биз жыйынтык чыгарганда баягы нормативдик баалоо дегенде биз атайын класстагы балдардын 30 окуучу бар да. Ошонун кээ бирлери баягы 5 коюшубуз керек, кээ бирине 3 коюшубуз керек. Ушундай бизде мындай эме бар да. Үстүртөн келген мындай түшүнүктөр дагы бар да. Ал эми критериалдык баалоодо эгер менин окуучуларымдын бардыгы теманы өтө жакшы өздөштүргөн болсо, мен эч кимден коркпостон баарына 5 кое беришим керек. Ошондой болуш керек да. Ал эми олимпиадада болгону олимпиадада бирөө жарым жеңүүчү болуш керек да. Албетте критериалдык балды онун колдонобуз, бирок арасынан дагы тапшырманы бергенде бир аз кыйыныраак тапшырмалар берилет дагы, арасынан жеңүүчү чыкпаса олимпиадада максаты ишке ашпай калат да. Ошондуктан олимпиадада мисалы үчүн ошол критериалдык баалоонун принциптерин колдонуш керек. Бирок ошол учурда тапшырмаларды ар кандай деңгээлдерде тапшырма берсек, ошол чыныгы күчтүү балдар өтө татаал тапшырманы аткарып туруп биринчи болуп чыкпаса, болбосо бардыгы эле биринчи болуп калса олимпиада болбой калат. Ооба, абдан сонун кеңеш. Эмне үчүн Францияда мынтип баалайт экен дейт, Америкада мынтип окутат экен деп, башка мамлекеттерди туурабай өзүбүздүн чөйрөгө карап критерийлерди ойлоп таппайбыз дейт. Мен толук колдойм ушул менин коллегамды, Кип деген коллегамды. Биз башка бирөөнү туурашыбыздын кереги жок. Өзүбүздүн критериябызды өзүбүз иштеп чыгалы. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш кылып атам. Биз ошол Американы туурагыла деп, же болбосо Францияны туурагыла деп эч ким айткан жок сиздерден. Ошол Кыргызстандын окуучулары үчүн керектүү билим берүү тутумдарын өзүбүз иштеп чыгалы. Мен эң өкүнгөнүм, Кыргызстанда реформа кылуучу адистерибиз дээрлик аз болгонго байланыштуу изилдөө тарабы бизде илимий изилдөө, билим берүүнү изилдөө өтө начар акыбалда да. Мен бүгүнкү кесиптештериме айтат элем. Көбүрөөк сиздер изилдөө жүргүзүңүздөрчү. Көбүрөөк изилдөө жүргүзсөңүздөр, сиздердин изилдөөңүздөргө таянып биз чечим чыгаралы, реформа кылалы. Башка бирөөнү укпай эле коелу. Ал үчүн сиздер сонун изилдөө жүргүзүп бериңиздер. Анан мен кийинки презентациямда Кип айткандай, же Кундуз Эжик айткандай, Бакыт агай айткандай деп туруп мен сиздерге шилтеме кылайын. Келиңиздер, чогуу аткаралы. Албетте, биз практик мугалимдербиз, сиздерден ушул идея күтөбүз, сунуш күтөбүз. Баланы кантип сабакка тартуу керек дейт. Баланы сабакка тартуу керек, Санжар агай абдан жакшы. Баланы сабакка тартуу үчүн менимче бул татаал бир жагынан. Биринчиден менимче мугалим өзү сабагын жакшы көрүш керек, сабагына кызыгыш керек. Жана көпчүлүк учурда биз өзүбүз сабакка кызыкпаган үчүн, жакшы кызыктуу сабак даярдай албаган үчүн көпчүлүк окуучуларыбыз сабакка да кызыкпай калат. Анан урушабыз, эмне сен келесиосуң, түшүнбөйсүң деп туруп аларды уруша берген менен пайда чыкпайт. Биринчиден өзүбүзгө байланыштуу болот. Экинчиден ошо баланы, ар бир баланы, алардын психологиясын, алардын эмнеге кызыкканын, ар биринин үйрөнүү стилдерин билсек, ошондо бизге дагы жакшыраак болот. Ошол балдарды түшүнүшүбүз керек, биздин окуучулардычы. Менимче ошол эгер сабакка кызыкпаган бала болсо, мен атайын көңүл буруп, ата энеси менен сүйлөшүп, ошол окуучу менен жолугуп сүйлөшүп, эмнеге кызыгарын сурап, анан кийинки сабагымда ошону дагы сабакка тартып, балким кээ бир нерсени жакшы кызыккан нерсесинен тапшырма берип, ал баланы дагы мынтип кызыктырып койсом, бул агай менден сурайт экен. 10 жылдан бери эч ким сурабайт эле. Ушул эжеке менден, ушул агай менден сурады. Болбосо мени унутуп калыш керек эле, эч ким деле көңүл бурбайт эле. Мен керек болсо атымы дагы билбейт мугалимдерим, фамилиямдан айтат дебестен, ал бала дагы сабакка катыша баштайт деп ойлойм. Рахмат агай. Эрке балдарды кантип окутуш керек дейт. Ушул эле суроону улай дагы бир эме кылган экен. Мүнөзү оор балдарды кантип оңдосок болот дейт. Туура. Бул мен үчүн бир аз кыйыныраак суроо, Нургүл эжеке, мен моюнга алам. Эрке балдар өзгөчө мүнөзү оор балдар менен иштеш абдан татаал, жеңил эмес, албетте. Дароо эле алар менен мындай тил табышып кетүү дагы кыйын болот. Бирок эрке балдарга менимче аларга бара түшүндүрүш керек. Алар ата энесинин эң эрке баласы. Бирок класста, сиздин классыңызда андан башка дагы 29 окуучу бар. Ошол эрке бала 29 окуучу менен кошо 30-чу окуучу. Ага эч кандай өзгөчөлүк бере албайбыз. Аны биз эмне кылып өзгөчөлүк берип, классыбызда өзүнчө ханзада кыла албайбыз. Ал дагы баарына бирдей мамиле кылышыбыз керек. Ошого албетте эрке баланы, мисалы үчүн албетте ата энеси менен дагы маек куруп, ал баланы мисалы үчүн
bara akırında düşünse de al bala albatta үй бүлөсүндө эрке болгону менен башка класста баардык окуучулардын дагы өздөрүнүн укуктары бар. Башка баларда дагы ошол эрке баланын эсебинен ал эрке бала дайым эле баягы негизги каарманды мен ойнойм, спектакльде мен чыгам деп эле сиздин эле эме тынчыңызды ала берген болсо, дайым эле ошону эме кыла берген болсоңуздар, анда 29 ата-энеге дагы карама каршы кылып аласыз ата-энелерди. Ата-энелер да байкайт. Анан эң жаманы окуучулар дагы байкайт. Ошол бир баланы эле сиз эрке баланы сиздин классыңыздын эрке баласы кылып койгон болсоңуз, анда айтат да, койчу ушул мугалим дагы баарыбызга бирдей мамиле кылбайт дейт. Ошондуктан мүмкүн болсунча эрке балага эртерээк мындай сигнал бериш керек. Сен албетте ата-энеңдин эң жакшы көргөн эрке баласысың. Мен сени жакшы көрөм. Бирок менин дагы 29 окуучум бар. Мен аларды да жакшы көрөм деп туруп, ал окуучу сезиш керек ушуну. Рахмат агай. Кыргызстанда жекече окутуу же репетиторлук кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Кээ бир ата-энелер кошумча окутууга басым жасай башташты дейт. Ооба, абдан туура Азамат менин кесиптешим. Бул жекече окутуу, репетиторлук, бул эми акча төлөп окутуп атабыз да. Кээде ушул баласынын, албетте бул ата-эненин өзүнүн бир кайсы жакшы жагы, позитив жагы ата-эненин өзүнүн баласына болгон камкордугу, келечегине болгон ошол кызыккандыгы. Менин балам келечекте бир кесиптин ээси болсун, жакшы билим алсын деп туруп, ата-энеси ошол тыйынын жумшап, баласына бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да, жөн койчу ошо мектеп окутса окутсун, окутпаса койсун дебестен ата-эне кызыгып атат. Бирок сиз өзүңүз байкап көргөн, байкагандай, бул жерде баягы калыстык, адилеттүүлүк маселелери бар. Кээ бир ата-эненин ошо акы төлөөгө кудурети жетет, кээ бир ата-эненин кудурети жетпейт. Өзгөчө жалпы республика тестүүлөрдө дагы бардык эле ата-эненин мындай тыйыны жетпей калышы мүмкүн. Ошо менимче бул албетте бул жөнүндө дагы кайсыл учурда ата-эне репетиторго берет, эгер ошол сабакта өздөштүрө албай калган учурда көбүнчө. Анан дагы кээде мугалимдер дагы азыр азайып калса керек, илгери кээ бир мугалимдер пайда болгон эле. Жанагы акы төлөнгөн сабактарды, кружокторду киргизгендечи, өзүнүн сабагын эптеп-септеп өтүп туруп, эгер кошумча үйрөнөм десең, сабактан кийин менин кружогума кел дейт да, кружогу болсо акы төлөп окуйт. Ошондой болбош үчүн менимче эме кылыш керек го. Мугалимдер өзүбүздүн сабагыбызды эң мыкты өтсөк, мындай биз ушу шартты жок кылат элек да, эч ким мындай кошумча репетиторлукка да бара турган жагдайын алып коюшубуз мүмкүнбү дейм да. Эгер мен ушунчай сабагымды сонун өткөн болсом, эмне үчүн менин студенттерим же окуучуларым башка бирөөдөн менин сабагым боюнча репетиторлук алыш керек? Мен үчүн дагы уят болуш керек, мен мугалим катарычы. Демек мен балдарыма жеткиликтүү билим бере албай атам. Ошон үчүн менин окуучуларым же студенттерим сырттан бирөөдөн үйрөнүп жатат деп ойлонушубуз керек да. Бул албетте өтө олуттуу нерсе. Кыргызстанда да тилекке каршы өнүгүп жатат. Албетте атайын компания, борборлор бар акча тапкан бул жерде. Алардын эмеси эмес, булар күнөөсү эмес, себеби ушуга жагдай ушундай болуп атат. Адамдар кызыгып, ошонун тыйынын берем деген ата-эне дагы болуп атат. Ошондуктан азыр тилекке каршыбы же тилекке жарашабы, ошондой борборлор бар, жок эмес. Себеби бул мыйзам ченемдүү нерсе болуп атат. Бирөө жарым мектепте алган билим менен канаттанбай атат, кошумча билим алгысы келип атат. Рахмат агай. Азыр балдардын эске тутуусун кантип калыптандырсак болот дейт. Себеби балдар көбүнчө эле баягы телефондук оюндарга кирип, ошол социалдык тармактардагы баягы туура эмес багытка көбүрөөк бурулуп кетип атышпайбы? Анан баягы көбүнчө азыр сабак өтөсүн, эртең сурайсың, сабакта балада эч нерсе калыптанган эмес да. Мен ушу башталгыч класстар менен көп жылдан бери иштешпей калдым. Бирок албетте эске тутуу эң керек нерсе. Бирок эске тутуу дагы бул жанагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, Блумдун таксономиясы боюнча дагы эң негизги бул ой жүгүртүү, ойлоонун бир негизги баскычы болгону менен эске тутуу бул зубрёжка болуп, же болбосо жөн эле курулай эске тутуу бул максат болуп калбаш керек да. Менимче эгер ошол окуучу түшүнгөн болсо, эске тутуусу дагы жакшы болот. Жөн эле эске туткан болсо, курулайды эске туткан болсо, эртең унутуп калат да. Ошондуктан менимче эң бир жакшы эмес жолу ошол окуучу алган нерсесин турмушта колдонуп көрсө, пайдасын көрсө, түшүнсө, анан эске тутканы дагы мындай көп убакытка чейин болот. Жөн эле түшүнүп түшүнбөй эле курулай формуланы жаттап алган болсо, албетте эртеби кечпи көпчүлүк окуучулар аны эсинен чыгарып коет.
Рахмат агай. Бул офлайн уюштуруу боюнча дагы суроолор бар. Андан кийин дагы кайрылайлы. Салтанат Бешинова деген колдонуучудан суроо келген экен. Сиздерге шилтеме берейин деген сөзүңүз жакты агай дейт. Илимде даражасы бийик адамдар да шилтеме беришпейт го дейт. Ошолорго сиздин көз карашыңыз кандай агай дейт. Кээ бир бирөөнүн ишине автор болуп чыга келишет го, ошол тууралуу айтып атат окшойт. Ооба. Бул эмес Салтанат айымды мен аябай жакшы билем. Өтө мындай агартуу тармагында эмгек сиңирген, абдан жакшы мындай менеткеч биздин эжекебиз. Албетте бул көйгөй менимче Салтанат айым Кыргызстанда ушундай көйгөй да. Дүйнөлүк алкакта эгер бирөөнүн идеясына шилтеме бербей, анын идеясын колдонгон болсок, анда катуу жазалоо болот. Бул атайын академиялык чынчылдык деген маселе эреже бар. Өтө темирдей эреже бар. Ушуну бузгандыкка барабар да. Демек мен калп эле бирөөнүн идеясын уурдап алып туруп колдонуп аткандай болуп калам да. Эгер шилтеме бербей, ошол эле Сухомлинский, Макаренко кайсы тармак боюнча эгер шилтеме бербей эле мен баарын эле мен билем деген болсомчу, анда мен ушул текеберлик болот биринчи жагынан. Экинчи жагынан мен өзүм эле ушул акылдуу төрөлүп калдым дегенге барабар болуп калат да, кечирип коесуздар, одон айтыпсам. Себеби биз эменин сөзү бар. Менимче Ньютондун сөзү бар беле? Эме деген. Мен ушунчалык алысты көрүп атканым себеби мага чейинки гигант Алптардын мен желкесине чыгып алып отурганым үчүн гана көрүп атам дейт да. Ошондуктан биздин ушул жерде бүгүнкү сүйлөшүп атканыбыз, көп нерселер жөнүндө акылдуу сөздөрдү айтып атканыбыз, биз жөндөн ушинтип жаралып калбайбыз да. Биз дагы авторлордун, бизге чейинки авторлордун өзүбүздүн мугалимдерибизден үйрөндүк. Аларга дагы айтып жүрүшүбүз керек дайыма, мугалимдерибизге ыраазычылыкты билдирип. Ал эми окуган китептерибизде шилтеме бербей эле баарын эле өзүм мен билем деген болсок, анда менимче бир аз туура эмес кылып койгон болобуз. Анда биз мындай илимдин астында дагы күнөө кылган болобуз да. Ошондуктан мен жаштарды айтып өтөт элем. Урматтуу жаштар, баягы керек болсо Facebook'та делечи. Facebook'та бирөөнүн постун алган болсоңуздар, мен паланчанын постун алып койдум деп туруп анан бирөө мээнет кылып ыр жазып аткан болсо, аябай сонун акылдуу нерсени которуп жазып аткан болсо, анан ага карабай эле жөн эле меники деп эле көп эле чыгара берет. Анан кээде ошол туура эмес болуп калат. Ошону биз өзүбүз үлгү болсок, мугалимдер, окуучулардан аны талап кылабыз да. Өзүбүз аны эме кылбасак, өзүбүз эч кимден алдан алып, бул жактан алып эле баардыгы меники дей берсек, анан окуучуларыбыз биздин копиябыз болуп калат да. Анда болбой калат, урматтуу кесиптештер. Салтанат айым, мен жооп бердим окшойт, Вактыңыз аз калганын көрүп турам. Ошол убакыт чектелүү болгондуктан берейин деген идеяңызды шашып айттыңыз. Анан берейин деген идеяңыз абдан көп экенин байкап турабыз. Эгерде эртеңки жайкы эс алуу мезгилинде ушул реалдуу форматта жолугушууларды уюштурсак, өтүп бергенге убактыңыз болобу? Аябай көп суранышыптыр да ошонучу. Мүмкүнчүлүк болсо буюрса болот, бирок мен дагы жанагы эмедей да, бир жаңы тема менен даярданып чыкпасам, мен Кыргызстандын көп эле жолу вебинарларга чыгып атам, семинарларга барып атам. Анан мага эң өзүмө жакпаганы, жанагы эгер аудиторияда 1-2 адам болсо дагы, мен кайра эле эски идеяларымды айта берсем, мага өзүмчө ыңгайсыз болот да. Ошондуктан жаңы тема боюнча эгер алып чыксак, мен макул болот элем. Буга чейинки сүйлөшкөн темаларым болсо, мүмкүн болсо мен себеби агай бунуңузду мурда эле укканбыз деген болсо, анда туура эмес болуп калат. Жаңы темада эме кылсак, мындай келишип алсак, чогуу жолугушсак болот. Рахмат агай. Эгер жаңы тема менен макулдашсак, мүмкүн сиздин расписаниеңиз менен таанышып, анан жолугушуу уюштурсак болот экен. Анда агайга жооп берели. Рахмат агай, биздин чакырууну кабыл алып, адамдын бийиктиги жөнөкөйлүгүндө дейт. Мен ушул 7 инсандан 7 кеңеш деген семинарлар сериясын уюштуруп жатып, мен абдан жөнөкөй кишилер менен, аябай билимдүү кишилер менен баарлашып жатканыбызга абдан кубанычтамын. Агай, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт. Дайыма ушул өткөндө дагы жолугушканда айттым эле, Гапыр агайдын караңгыны жемелегиче бир бурчунда шам жак деген. Демек, мен сизди ушул шам жаккан киши катары сезем. Ишиңизге ийгилик агай. Мындан ары дагы жолугушууга чакырсак кабыл аласыз деген ниеттемин. Чоң рахмат агай, ишиңизге ийгилик. Катышуучуларга дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыкта жолугуп жүрө берели.
Сак болуңуздар. Рахмат агай. Рахмат агай. Эфир сакталабы деген суроолорго жооп, эфир сакталат. Эфирди кайрадан эле ушул шилтеме аркылуу көрсөңүздөр болот. Ал эми биздин эртеңки коногубуз бул Кыргыз Өзбек университетинин окутуучусу, наамдарын айтпай эле турайын азыр, Өскөнбай Дилишатов агай менен кайрадан эле ушул саатта жолугабыз. Эртең кечки саат 6-да ушул шилтеме аркылуу сиздер менен кайрадан жолугабыз. Саламатта калыңыздар.